Кайненем менен сүйлөшүп калсам эле чымчыма жеп атабыз. Нургыз чымчыма жасады дейт. Кайынсиңдимдин аты Нургыз да. Чымчыма дейсиңер деп анан мен да ушул чымчыма тамагын жасап көрдүм. Чынын айтсам, биринчи жолу жасап жатамын. Алгач эле камырды жуугандан баштаганмын. Унду электен өткөрүп, туз, жумуртка, муздак сууга камыр жууруп алдым, кадимкидей эле. Камыр колду сүйөттөп жайганча эле 2-3 жолу ыйлап алдым, кайра. Камырды жайганда манты оромого жайганда эле жайып алабыз, чука кылып. Жайып алгандан кийин ушинтип 4 кылып кесип алдым. Бисмиллах деп шорпосун жасаганды баштайбыз. Казанды отко койдум дагы, казанды ысып чыкканда майды койдум дагы. Май ысый электе этти салып алабыз. Май ысыгандан кийин этти салсаңыздар, жакшы ысый электе саласыздар да, ошондо этиңиздер жумшак болуп бошоп берет. Ар бир азыкты салганда 2-3 минуттан курусаңыз жетиштүү болот. Үйүңүздө эмне бар болсо да ошону кошо бересиз да. Мен ошо үйдө болгон нерсенин баарын эле кошотум. Бир гана сабиз кошкон жокмун, сабиз деле бар болчу негизичи. Куруп бүткөндөн кийин 3 чыныс суу куйдум да, татымына жараша туздан салып, катуу шарактатып кайнатып алабыз. Катуу шарактап кайнагандан кийин жарым саат жай отко кайнатып эти бышканча бышырып алабыз дагы. Жарым сааттан кийин кайра отту күчтүү кылып туруп анан камырларды салабыз. Камырларды салганда улам майлап, кайра үстүнө да камыр түшүнүктүү эле болду окшойт бул жагы. Ошондо камырды салгандан кийин 40 минутта же жарым саатка жай отко жаап койсоңуздар, тамагыңыздар таптаяр болуп калат. Ушулуну жаңы алган болчумун, ошо жасап көрөйүн деп кечээ борсокто жасадым. Бүгүн ушул чымчыма тамакты жасадым, бирок кичине уун жакпай атат да магачы. Видеом жакса колдоп кетиңиз.